Bu arada Kыргызстанда аутизмге чалдыккан балдарга шарт түзүлбөгөнүн ата-энелер нааразы болушунда. Маселен, Бишкектеги Колдон колго коомдук фондунун тизмесинде турган 300дөн ашуун баланын күнүмдүк жашоосунда көйгөйлөр аз эмес. Анын үстүндө аутист балдарды дарылоочу адистердин, ошол эле борборлордун жоктугу байма-бай айтылып келет. Нускайым Дүйшөбаева коомдо өгөйлөнүп келе жаткан балдардын абалын көрүп келген. Самара Окуттаева уулу Арсенин өзгөчө белгилерин 1,5 жашында байкаган. Учурдагы 7 жаштагы бөбөктү алгач көптөгөн дарыгерлерге, эмчи-домчуларга алып барып көрүшкөнү менен жыйынтык чыккан эмес. 3 жыл мурун аутизм менен ооруган балдарга жана алардын үй бүлөлөрүнө колдоо көрсөтүү үчүн жалгыз уюмга келип, баласын дарылоону чечкен. Мен балам 7 жашта. Быйыл мектепке барат. Бирок мектепке алышпайт мен баламды. Садиктерге, мектептерге албайт биздин балдарыбызды. Анткени анча-мынча эмелери бар, проблемалары. Ошондуктан өкмөткө кайрылат элем, ушу биздин балдарга жардам берсин деп. Ата-энелерге пособие төлөп берсе мамлекет, анткени мындай балдардын мамасы же атасы, энеси же атасы иштебейт, анткени ошо бала менен жүрөт кечкери, бир күн кечкери, эртең менен баштап тиги кеч киргенче ошо бала менен жүрөт. Наристеде жылыш болгону менен кайра эле бала бир өңчө кыймылдарын кайталайт. Арсен окуганды, жазганды үйрөнүп, айтоор алдыдагы мектепке кадам таштап жаткан кези. Тилекке каршы кадимки балдар барчу мектепке окутуу маселеси жаратууда. Дагы жакшы биздин бара турган жерибиз бар, рука в руке деген ата-энелер чогулуп, ачкан объединениени рука в руке деген. Ошол жерге алып келебиз балдарыбызды. Ошол жерден заниматься этет, муз-терапия бар, арт-терапия бар, индивидуальный занятиялар бар, дошкольный подготовка бар. Развиваемся вместе деген программа бар, ошол жерде чогуу өтүшөт ар кандай программаларды. Бул жер жок болсо да бара турган жерибиз жок болчу, үйдө отурмакпыз, камалып барыбыз. Ресурстук борбордун имаратында топтук сабактар өтүп турат. Арт-терапия, музыка, физикалык жана эмгек терапиясы, сенсордук интеграция, мектепте даярдык жана ата-энелердин окутуу сабактарын күн сайын өткөрүлөт. Аутист балдарды тарбиялагандардын айтымында, эгер балага талыкпаган күч жумшаса, жылыш болушу мүмкүн. Бирок баланы түшүнүү, аны менен тил табышып сүйлөөнү үйрөтүү энелер үчүн жеңил иш эмес. Маселен, 14 жылдан бери борбордо эмгектенип келе жаткан Жумагүл айымдын айтымында, бул үчүн эң биринчи кезекте шарттар түзүлсө, анда канча жеңилирээк болмок дейт. Биздин центрге уже 14 жыл болду. Ошо центрибизде ар бир балдар ар бир диагноздор менен бар. Бүт бары, эпилептиктер бар, баспаган балдар бар, коляскада отурган бар. Анан эң ушу жаман жери ушу бизде условия жок да колясниктерге. Мындай түшүрүп ары бери чыгарганда бизде пантус жок. Көтөрүп чыгыш керек, экинчи этажга көтөрүп чыгарыш керек. Ошондой проблемалар менен аябай кездешебиз да. Өз алдынча басып тура албаган баланын түйшүгү көп. Алардын бири ушул эле жайда тарбияланып жаткан дагы бир каарманыбыз Малика. 13 жаштагы секелек менен баарлашканыбызда көп кыяллары бар экенин, бирок балдак менен гана жылганга туура келгендиктен тоскоолдуктар жаралаарын айтат. Бирок каалоо болсо баардык нерсеге жетсе болот дейт эр жүрөк кыз. Мне 13 лет. Мен кийин чоңойгондо башка балдардай эле билим алып, өз кесибимдин ээси болгум келет. Мугалим болуш үчүн мен жакшы окуп, терең билим алышым керек. Аутизмдин себептери ушул күнгө чейин аныкталган эмес. Врачтар оору же дарт деп аташпайт. Бул адамдын психологиялык абалы деп айткан туура дешет. Ушундан улам коомдо туура түшүнүк жок дешет. Биз дагы айрым шаардыктардан бул туурасында түшүнүү кандай экенин сурап көрдүк. Илгери азыр эмне үчүн көрүп атат? Биринчиден экология. Экинчиден бизде көп эле текшерилбейт. Врачтарга барышпайт. Эптеп эле неметип азыр эми экология начарлаган үчүн мурда врачтар сом төлөйт эле. Азыр экология начар үчүн көбүрөөк текшериш керек. Надо медицинский обязательно обследование өтүш керек. Башка балдарга караганда бир өзгөчөлүктөр болот да, ашыкчачы. Тез башка балдарга караганда бир нерсени чоң адамдар да ойлонушат, чоң адамдар да чечишет. Сүйлөй албаса дагы кыймылдары менен эме кылышат. Енді аутизм менен кандай генетикалык ауру ғой бул. Генетика дурус болмаган кезде, хромосомдор дурус болмаганда аутизм менен ауырат балалар. Өзүм көргөн эмесмин, мен өзүм кызым ооруган. Отурган да эмес, баскан да эмес, сүйлөгөн да эмес ушул. Наверное, адамдын жашоо шартынан болушу мүмкүнбү деп ойлойм да. Возможно, да, мүмкүн. Ага эми үй бүлөлүк бир бала же стресс алып калабы же кандай болот бирденке таасир берсе мүмкүн ооруп калыш деле болушу мүмкүн деп ойлойм да.
Дагы бир маселе бул аутизм дартына чалдыккан балдардын өз алдынча программа менен окутулбаганы. Бул үчүн атайын программалар бар болгону менен көпчүлүгү 10 жашка чейинки балдарга эсептелинген. Ошондуктан психологиялык өзгөчөлүгү бар балдарга тьютор адистин жардамы аябай эле чоң. В ресурсном центре балдар бизге ар кандай диагноз менен келишет. Аларга кылдаттык менен мамиле жасап, күнүмдүк ар кандай майрамдык иш-чараларды да өткөрөбүз. Мастер-класстарды ар дайым уюштуруп турабыз. Мындай окутуулар балдардын алдыга болгон өнүгүүсүн жогорулатып, өз алдынча таанып билүүгө болгон шыгынды өстүрөт. Тубаса түнт, адамдар менен сүйлөшпөгөн, акыл эси жана дүйнө таанымы жөнөкөй адамдардыкынан айырмаланган балдардын так саны учурда белгисиз. Ал эми дүйнөдө болсо 70 миллион киши аутизм өзгөчөлүгү менен жабыркайт. Аутизм термини швейцариялык психиатр Эйген Блейлер тарабынан 1910-жылы киргизилген. Бириккен Улуттар уюмунун чечими менен 2 апрель аутизм боюнча маалымат таратуунун күнү катары белгиленип келет. Нускайым Дүйшөбаева, Рамазан Сушан уулу, 11 канал.